$118 миң Кара Суу базарына жакын жерден сатыла турган артындагы проекттин долбоордун негизинде салынып жаткан жер үйдүн өтө шашылыштуу сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Андыктан бул видеону аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, биз сиздерге толук маалыматтарды беребиз. Бул 4 сотуктан 2 чек, жалпы 8 соттук жер аянтына түшүп жаткан объект. Эми долбоорду дагы буюрса видеонун жүрүшүндө көрсөтөбүз. Аны көрсөңүздөр вау дейсиздер. Өзү аз гана саз гана тыпыйган бардык шарттары бар. Мисалы могу тарабында өзүнчө эле бир сизге келген коноктор үчүн бардык шарттар каралган, унаасына чейин шарттар түзүлүптүр. Мына ушул дарбазаны көрүп, бул кандай дешиңиздер мүмкүн. Жок достор, бул алмашат. Бул жер жабылат, бийик забор тосулат. Мына жерден жүргүнчүлөр үчүн калитка ачылат, анан аркы тарапка унаалар үчүн чоң дарбаза ачылат. Бул базарга жакын, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Кыскасын айтканда, бүт соц объектилерге жакын, эң негизгиси Кара Суу базарына жакын. Базарда иштеген бизнесмен, ишкерлер же соодагерлер болсо, ушу иштеген жериме жакын жерден жер үй болсо, жыргап маза кылып жашайт элем дегендер үчүн ушул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бул Ош Кара Суу жолу. Кара Суу шаарына кирип калды, Тельман 2 айылы. Жанагы эски Кыргыз мунай заправкасы бар эмес беле? Ошонон оң тарапка буруласыздар. Азыр партнер нефть заправкасы болуп калган. Түз келсеңиздер, буюрса Аманкулов Абдыжалил көчөсүнү көрөсүз. Андан сол тарапка бир 100 метр бурулсаңыздар эле жолдун оң тарабында мына ушул үйдү көрөсүздөр. Эми жүрүңүздөр, ичкери кирип сиздерге толук маалыматтарды берип өтөлү. Анан эми кире бериш жайы жашыл зона. Мына ушул жакта үй чочок, тапчан, сөрүсү, 10 тонналык кампасы орун алган. Анан бул жерде столдар тизилет, ал жерде чай ичесиздер. Бул жакта болсо 2 унааны токтотосуз. Андан кийин сыртта ажатканасы, коноктор үчүн эс алуу бөлмөлөрү жана жылуулук мештери орун алган. Эми видеонун жүрүшүндө көрсөтөбүз. Бирок сиздерге эң негизгиси мына ушул үйдү көрсөтөлү. Анан 2 септиги бар. Ашкананыкы өзүнчө, баняныкы, туалеттики өзүнчө достор. Кире бериш жайы, үйдүн узун турасы 16,5 12,5. Кире бериш жайы бул коридору достор. Оң тараптан, мына ушул тараптан баштай бере турган болсок, ашканасы экен. Сыртка чыгып кетүүчү эшик терезелери дагы орун алган. Панорамный терезелер көрүп турасыздар, вытяжкалар көрүп турасыздар. Бул жакта мына стандарт сонун карагай материалдары иштеткен. Электромонтаждары жана сантехника монтаждары дагы өтө сапаттуу болгон. Мына ушунун бардыгын Кара Суудан эмес, Бишкектен заказной алып келип бүтүргөн экен да. Монтажга сөз жок достор, чындыгында. Андан кийинкиси зал, конок бөлмөсү. Узун турасын болжол менен айта турган болсок, бир 7ге 4,5. 4,5дан деле ашып түшөт. Вытяжкалар бар, электромонтаждар орун алган. Бул жакта 2 терезеси камтылган, 5 камералуу пластик терезелери. Бул жагында болсо жаш балдар уктоочу бөлмө, детский комната көрүп турасыздар. Үйдүн эсинин айтына караганда балдарыма деп ушул жакты ылайыкташтырып сону кылып салган экен. Бул жалпы душ туалети достор. Бардык шарттар бар. Сантехника монтажына эми сөз жок. Чики. Бул болсо жаш балдар уктоочу бөлмө, кыздардын бөлмөсү десек дагы жаңылышпайбыз. Асты плита, себеби асты подвал. Подвалга дагы түшүп сиздерге көрсөтөбүз. Эми бул тарапта ата-энелер уктоочу бөлмө, бул жагы ТВ зона, укмуш проекти көрүнүп турат. Эгер сиздер дагы сону кылып бүтүрө турган болсоңуздар, укмуш болот. Жомоктогудай жашайсыздар. Бул диван спальныйдын орду. Эки четине тумбочка коюп аласыздар. Шамчырактар бул жактан жанып турат. Буюрса панорамный терезе, короо тарапты карап турат бул терезелери. Көрдүңүздөрбү? Бул эми заман талабына ылайык. Бул жерде душ, туалет, бүт бардык зоналар ушул жерде болот достор. Эми жакшы шартты түзүптүр да. Акча кетсе кетсин, бир кетпесин деген сөз бар го. Эми акча кетсе дагы жыргап жашайын дептир да. Азыр эле мээнети калыптыр. Карашмактары болгон. Бул подвал өтө бышык сапаттуу салынган. Кире бериш жайы, бул жакта банка, санка, бүт кыям, сок, банкалар буяка жайгашса, бул тарабына болсо жанагындай
машыгуу залы деп коебузбу, фитнес залы, фитнес кабинети, беговой дорожка, брус, ар жак бер жак, кыскасын айтканда машыгуу залы. Бул жактагынын электромонтаждары болгон. Анан өзүнчө мына ушул кире бериш жайына бүт ошол кир жуугуч машиналардын түрү, бүт бардык шарттар каралат экен проект боюнча. Эки кызыл китеп мына колумда турат. Снос эмеспи, андай мындай дебеңиздер. Снос эмес. Таптаза. Так, могул жерден буйруса чоң дарбаза орнотулат. Мына пескаблок даяр кесилген. Чоң дарбаза келет, эки унаны токтотосуз. Бул жактан ажатканага кирип барасыздар. Мына жактан эле көрсөтүп коелу. Бул жерде дагы бүт дарат алганга ыңгайлуу 2-3 унитаз, корейский, турецкий унитаздар орун алат. Кол жугуч раковиналар менен. Андан ары бул тарабына кире турган болсоңуздар, караңыздар, кандай такталар колдонулган. Бүт бардыгы сапаттуу. Бул кире бериш жайы, коноктордун бөлмөсү десек болот. Бул жерде ашкана зонасы. Бул ошо коноктордун уктоочу бөлмөсү. Мына. Бардыгы даяр, монтаждалган, шубалган сантехникалар дагы көрүп турасыздар. Укмуш. Эми бул жагына кирсеңиздер, чындыгында таң каласыздар. Бул жак өзүнчө бир кир жуугуч машина, стиральный машиналары, раковина күзгүлөрү менен бул жака орун алса, а бул жакта болсо парканасы, парилкасы болот экен. Пардан чыгат. Чыккандан кийин душту кылат. Душту кылып алып, жеңилдеп бул жерде олтуруп тамактанат. Тамактанып курсакты камбайтат дагы бул жака кирип жатып алат экен. Ошондой планда салыныптыр. Коноктор бул жака аралашпайт да. Өзүнчө ошо тууган урук айылдан келгенде дос жарлар келип калса, кеңири өзүнчө жүрө берет. Бул отканасы, меш, жылуулук мешинин орду. Бул жакта көрүп турасыздар, сырткы ажатканасы. Кааласаңыздар отунгана кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Бардык шарттары түзүлгөн. Укмуш шарты түзүп алып жыргап жашасаңыздар болот. Анан бир нерсени айтып өтөйүн. 8 сотук жер аянты, бүт бардыгы айланасы мына ушундай бийик забор менен тосулган. Кана өзү фундамент бир 50 сантиметр жогору куюлса, бийик куюлса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 катар бийигинен монолит дейм да, пескаблок куюлуптур, курулуптур. Эми бул жагына келе турган болсок, агайын туугандар, 10 тонналык суу кампасы бар, сөрүнүн өзүнүн орду. Чек-чейтип, сонун кылып сөрү тапчан жасайсыздар. Мына ушул бурчка 3 очок, шашлычный бурч менен сонун кылып шарт түзүлөт. А бул жагында стол усулдар тизилет, тамактанасыздар. Эми проектисине көңүл буруңуздар. Өткөндө да бир көрсөттүм мене. Азыр да бир көрсөтөйүн. Мотор-саторлор бүт бардыгы дайын. Бул жерде 10 тонналык суу кампа бар. Суу свет келген, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Так, бул ушул үй. Мынакей, көрдүңүздөр, Бул чиймелери. Эми тиктеп эле отура бере турган да. Мынаны караң. Бүт бардыгы пландын негизинде, проекттин негизинде салынып атат. Сиздерге насип кылсын, агайындар, туугандар. Шашпай көрсөтөлү эми мына. Ат тарабы экен. Бул баягы уна киргизген, дарбазадан уна киргенден кийинки ажаткананын эшиги. Мына бул биз турган жер. 3 очок тапчандын орду, үйгө кирип кетүүчү жай. Мына машина. Мына жалпы бийиктиктен көрүнүшү. Көрдүңүздөрбү, жактыбы? Мынакей. Вой. Оппа. Оппа. Караңыздар, барактап эле ушу сүрөт көрүп отура бере турган экен. Ой, ушундай шартты коюп алсаң, түзүп алсаң, баары жыргап, жан баштап жатып жашайсың да, жашоо керемет болот да. Кирдиң жок болсо, балдарың кашыңда болсо, ден соолугуң чың болсо, жыргап жашаганга не жетсин ушундай үйлөрдө, Аз калды. Кичине аракет кылып койсоңуздар, мына ушул үйдү аласыздар. Болду. Жашай бересиздер. Айтайын дегеним, урматтуу достор. Мына заборду көрдүңүздөрбү? Бийик да. Айланасы бийик тосулган.
Кошунакылары бүт бардыгы мына 2 метр, 2 метрден ашык ташталган. Үйдүн арты 2 капталы. Ошол эми сиздерге насип кылсын $118.000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Эсим номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Кара суу базарына жакын, Кара суу мечитине дагы жакын, өзүнүн дагы мечиттери мына айланада бар. Маршруттук каттам каттайт. Жолуңуздар асфальт, негизги ички жолдор дагы буйруса жакынкы жылдар аралыгында асфальт төшөлөт. Кыскасын айтканда өнүгүп келе жаткан айыл. Эми мына курулуш боюнча маалыматтарды алдыңыздар. Келесиз, аласыз, жашайсыз. Бир аз ремонту калган, ремонтун кыла турган болсоңуздар, ошол эми. Эми чындап жакшы үйдө жашагым келет деп акчадан аянбагандар алса куп жарашат достор. Чын. Бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Жашооңуздар малина болот. Анан эми ар ким ар кандай снос болбойт. Документтери так. Чегераларын көрдүңүздөр. Ушул кирпич үйдөн башталгандан кийин пескоблок башталган, ошондон башталып, ушул пескоблок бүткөнгө чейин сиздердин чегераңыздар. Кошунакылары ташталган, ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Кара суу базарына жакын, Ошко жакын. Эте мыкты сонун жашаганга жакшы жерде. Алып калыңыздар, чалыңыздар. Эсим номер экран астында камтылган, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Ассаламу алейкум. Содаңыздарды берсин.